Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын баардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын баардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн баардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Айткандай, билим алуу бул жарыктыкка барабар дейт. Билимсиздик, билим албоо бул караңгылыкка. Ошол себептен баарыңыздарды жарык тарапка чакыралы, келиңиздер, билимдүү бололук. Сиз бизди көрүп жатсаңыз, бул ким билет интеллектуалдык долбоору жана албетте эле бүгүн бизде жылдыздуу коноктор кичинекей бир акыл таймашка түшөт. 4 сабак боюнча аты жөнүм Кубат Кубанычбеков, аны эмесе биздин бүгүнкү жылдыздуу конокторубуз жөнүндө айта кетсек, белгилүү актерлор, негизи бирөөсү Дем театрда, бирөөсү мындай жөнөкөйтө. Негизи акыркы жаңылыктар жөнүндө айта турган болсок, Кошунаны тандабайт сериалынын кино форматы чыкты. Жакында кинодо чыгышат. Ошол жакшынакай кинодо биринчи жолу мындай жашоодо да күйөөсү аялы, анан биринчи жолу күйөөсүнүн аялын ойногон Арнис Кыдырмышев агабыз жана Альбина Машева эжекебиз саламатсыздар, кош келипсиздер. Ассалам алейкум. Ушунча жыл жүрүп чын эле биринчи жолу күйөөсүнүн аялын ойнодуңарбы? Ооба. Буга чейин ачымда болгон эмес. Театрдан ойногонбуз, эми именно ошо кино жаатында биринчи жолу аял күйөөсүн. Негизи кандай экен? Иә. Аскат Беке, Аскат Беке дедим. Арнис Беке, негизи кандай экен? Мындай кинодо ойнош. Неме болбойбу мындай? Кандай десем, быт деп коет го, көнүмдүк жашоо ошо. Кинодо ошондой эле мамиле болуп калбайбы? Жок, андай болбойт эми. Биз театрдан дагы мындайлар болгон, даже Альбина мен апамды ойноп. Баламды ойноп. Момо. Точно мама дечи. Сыночек деп орусча айдачыбыз. Жакшы, кызыктуу экен. Негизи кино жөнүндө эки сөз айта кетсек, не болот бир аз мындай открыть занавес дейт го, бир кызыктуу нерселерден балким спойлер кылып дегендей. Спойлер кылып салсак, бизди кошуна тандабайт, кошуналарыбыз өлтүрүп берет. Кошуналарыбыз көчүрүп Уже көчүрүп салбасын. Эми кинодо болсо, Кудай буйрса, кошуналар, биз жаңы кошуна болуп барабыз. Анан кошуналарыбыз кандай принимать этет, кандай кабыл алат, кандай кабыл албайт, ошонун негизинде анан жүрүшү дагы башкача. Негизги алыскы тууганга караганда жакын кошуна деп коет. Ошол себептен мен оюмча өтө маанилүү адамдарда жашоодо. Кыргызда билбейм, башка мамлекет, башка улуттардыкын билбейм, бирок кыргыздар кошунага өтө баа беришет, Ошол себептен кошуналар аман болсун. Мен өзүм кошуналарыма салам. 12-ге чейин тырылдатып ремонт кылып алганчы, пожалуйста. Ал эмесе, биз бүгүнкү оюн жөнүндө айта кетелик. Бир аз акыл таймаш болот. 4 сабак боюнча таймашабыз. Ар бир сабактын өзүнүн шарттары бар. Биринчи сабак жөнүндө айта кетсек, биринчи сабактын шарттары мындай. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Биринчи суроо. Кыргызстандагы кайсы тоо кыркалары Кытай тилинде которгондо асман тоолору деп которулат? Ай, баракелде. Арнис Бекеде 2 упай. Кеттик. Кайсы өлкөнү башына кийсе болот? Өлкөнүн атынан баш кийим бар да. Мисалы үчүн Ак калпак деген сыяктуу өлкө болмок да. Кара калпак. Кара кыргыздар болгон, бирок кара калпак ал. Жок, мамлекет. Мамлекет, Чоң дебейм, бирок дүйнөгө эмнеси менен, дүйнөгө банковский системасы менен таанымал. Көптөгөн адамдар ушул жерде акча катышат. Швейцария? Жок. Швейцариянын башка кийсе болбойт да. Ой, да.
Башына кийип алса балким. Мындай да мисалы үчүн. Билемби? Жок, буягында козырёгу бар. Кепка. Анан мындай тегерек четиндегиси бар. Калпакка эле окшош. Жайында кийебиз күндөн сактаныш үчүн. Шляпа. Панама. Баракелде. Арис байкеде 2 упай. Панама мамлекет, кеттик аны эмесе. Билекке тагылган чоң шакек түрдөгү коздук. Билерик. Жок. Эмне? Билерик. Билерик туура. Эми браслет, билет, да? Анда эмесе, неме, Альбинже тезден басалы, байкам алып эле доминанттык кылып атат. Жапон элинин салттуу кийими. Кимоно, Альбинжемде купай азаматсыз. Кайсы мамлекет бүт континентте элейт. Бир мамлекет Австралия. Азаматсыз Альбинжемде купай 100 жылга барабар убакыт. Кылым. Баракелде, Арис байкемде купай. Иса Акунбаев кайсыл кесиптин ээси болгон? Врач. Врач? Врач эмес. Эми врач деген бул доктор деген сөз да. Кесибин сурап атам мен. Кесиби? Мисалы үчүн Альбинжеде купай. Хирург. Бир жарым. Жалпы жолунан. Негизи доктор деген доктор азыр хирург менен мисалы үчүн офтальмолог ар кайсы адамдар. Кичинекей жакта баарын эле бир доктор эле койчу. Азаматсыздар, Кыргыз элинин уламышындагы комузду алгачкы болуп ойногон, тапкан жана күйүүнү чыгарган инсандын атын атаңыз. Камбаркат. Камбаркат, Альбинжемде купай азаматсыздар. Кыргызстандын 4-чү президенти. 4-чү. Жээнбеков. Жок, Атамбаев Альбинжемде купай. Биринчиси Акаев. Аны Бакиев. Роза Атамбаева. Ортодогу Бакиев. Арис байкем ороз сакалынан санаба коюп тур деди. Ал аягылда. Өткөн мезгилде болчу. Президент болуп саналган. Шопоков шаары кайсы районго кирет? Сокулук, Альбинжем. Альбинжем алды козуп чыкты. Кана эмесе Кыргызстандагы эң чоң область. Ош. Жок. Альбинже, сизде о? Чүй область? Жок. Эң чоң, территориясы чоң. Мунтул көрүп болсор, ал жерде жайлоолор, ал жерде мал, тоолор. Нарын да албетте нарын. Нарын область, эң чоң область. Жеринин просто нарын өзү кичинекей болгону менен просто жалаң тоолор да анан население боюнча ош болушу мүмкүн. Чын эле. Эми Бишкекти санабай келген, да? Анда эмесе эми бийинки өтө тездикте таап калат, ошол себептен мен таза болсом, сен таза болсоң деген сөзүн ким айткан? Исхак Разаков. Альбинже. Неме? Арис байке жеңилип атасыз аракет. Башында неме эткенде буга жол берип коем деп. Ортодо пробка тыгылып калдыңыз. Раскана калды. Жомокто кайсы жаныбар тилектерди аткарат? Алтын балык. Алтын балык, баракелде. Арис байке азаматсыздар. Тереңдеги жагынан. Экинчи орунда турган Кыргызстандагы көл. Ысык көл? Жок, экинчи Кыргызстандагы. Кыргызстан Ысык көл биринчиде. Экинчи орунда турган. Жок. Чатыр көл? Жок. Эми ал көл анан заповедниктагы да. Сарчелек. Альбинжемде дагы купай. Сарчелек негизи. Эмнеге дегенде 234 метр тереңдик жери бар. Кийинки 8-13 көбөйтсө канча болот? 8-13-кө? Көбөйтсө канча болот? Арынсыз кыйын бияктан алгебраданчы. 104. 104 келди Арис байкемде купай. Ошо менен 15 суроо бүттү. Бат эле азаматсыздар өтө тез убакытта так жооп берген үчүн азыр уруксат этсеңиздер жыйынтыгын чыгаралы, Сиз ай сайын квартирага 20 000 сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз бир жылда 240 000 сом төлөп каласызбы? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 400 000 сом төлөйсүз, туурабы? Ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турдум да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз?
Албетте өзүмө тилемекмин да. Анда төмөнкү нөмірлерге чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Биринчи факт мындай. Спорный деп койсом болот да, талкууга алына турчу. Пиязды кескенде ыйлабаш үчүн эмне кылыш керек? Ыйлабаш керек. Арзис байкенде 3 упай бар. Күлкүлүү болду. Эми туура жоон. Бычакты сууга Бирок дүйнөдө эң популярдуу жол да. Пиязды кесип атканда ыйлабаш үчүн. ачки тагынбаш керек. Ачки тагынып атпайбы азыр? Ачки тагынган дагы бир вариант. Азыр Альбинже жакындап калдыңыз дагы. Арчыбаш керек деп ойлойсуң. Арчыбек вообще пиязга жакындабаш керек. Жылыбаш керек. Албалайдан алыспаш керек дейсизби? Ачки кийдик, бычакты салдык. Анан дагы бир популярдуу жолдору бар. Азыр ошонун бирөөсүнө экөө бар. Экөөнүн бирөөсүн айтсаңыз эле мен сизге дароо 2 упай берем. Так. Негизи мында пияз кесип аткандачы, пияздын согу чачырайт да көзгөчү. Анан көзгө кирген үчүн ошон үчүн ыйлайбыз да. Эми бал чоң сог эмес, өтө майда болгон үчүн биз көрбөйбүз анычы. Көзгө кирет, анан ошон үчүн көз ыйлайт да. Анан ошону киргизбеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ортодо тоскоолдук жок. Ортодо бир тоскоолдук болуш керек да. Так. Эмне тоскоолдук? Например, соктор учуп келатканда шамал башка жака үйлөп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн учуп келатат да. Вентиляторга коюп коюп. Сен Кудай берген өзүңдүн вентиляторуң бар да. Ашы үйлөп туруш керек. Ай баракелде. Биринчи жолу уктум мен муну. Мот турашты. Негизи ышкырыш керек дейт. Ышкырган үйлөгүң бар да. Да. Ошондой же болбосо дагы бирөөсү сагыз чайнаш керек дейт. Сагыз чайнаганда да адам чайнап атканда оозунан жел чыгып турат. Ошон үйлөп турат, Кеттик, экинчи факт. Арис байкам Азамат, сиз 3 упай, сизде. Альбинжемде 2 упай, Альбинжем туура жооп берди, сиз күлкүлүү жооп бердиңиз. Орточо адамга 7 мүнөт эмне үчүн жетет? Бир күндө 7 мүнөт эмне үчүн жетет? 7 мүнөт эмнеге жетет? Ошо 7 мүнөт кылса жетиштүү экен, бирок мындай элдер жашоодо аны көбүрөөк кылат да. Басыш үчүн, же болбосо ушуну өзүнүн немеси физически, физически болуш мүмкүн. Басыш үчүн? 7 мүнөт басканбы? Баспай деле кой сала берет да. Ал сыз, мисалы үчүн, күн өтсө бир аз адамга зыян келет да. Ал аны кылбаса адамга зыян, 7 мүнөт укташ керекпи? Баракелде. Арис байкемде 2 упай, туура жооп укташ. Бир күндө 7 мүнөт уктаса адам мындай күнүмдүк нормал жашоону улантат экен. Бирок ошол 7 мүнөт укта албай калса, анда организмге зыян келип баштайт. Туура мен кээде ошо 7 мүнөт уктасам кадимкидей. Монтип жат 7 мүнөт көзүн туруп ачсам эле кайра келет, уйкуң алып калабы? Андан көбүрөөк бузура башка болуп баштайт да. Үчүнчү факт өтөлү. Моцарт бир жолу Ватиканда полифониялык руханий композициясын угуп түн ичинде эмне кылды эле? Моцарт бир жолу Ватиканда полифониялык руханий композициясын угуп түн ичинде эмне кылган? Уктаган. Же уктабай чыккан. Уктабай чыккан. Же тескерисинче жүрөгү ооруп уктабай. Барбы варианттар? Түн менен музыка жазып чыккан. Же түн менен майрамдаганда коюп. Досторун чукуруп алып, жаңы чыгарма жаздым деппи. Ушундай музыка бет ачар кылып, өзүнчө закрытый показ кылып, прослушать. Ватиканда отуруп алып үйлөрүнө. Ватиканда еще. Сейилдеген түнү менен. Жок, эми негизи экөөңөр тең эле күлкүлүү жооп бердиңер, билбейтам кимдерге берейин. Ошон үчүн экөөңөргө тең бербей эле коелук. 3 упайданчы. Анан туура жооп болсо, түн ичинде чыгарманы так нотага көчүрмөсүн жазып чыккан дейт. Баягы нотага түшүрүп чыгыптыр чыгармасын. Анда эмесе 4-чү факт. Эгерде келемиш 5-чи кабаттан куласа эмне болот? 5-чи кабаттан куласа эмне болот? Чуркап кетет. Альбинжан тук түштүр эле. Давайте мен кеттим деп.
5-ші қабаттан. Сотрясение болады. Сотрясение ол МРТ-ге жаздырып, барып больницаға жатып, заявление жасап, Травма. мен түрт үйдің деп. Ошо строительствоның немесіне солып қоя беріп. Производство травма, да? Негізі, шын айтсам, Аринс байкем күлкілі жооп бердіңіз 3 ұпай өрел, әлбінде 2 ұпай тура жооп үшін ештек олбай еткен. 5-ші қабаттан жылса, келеміш ештек олбай еле жүгіріп кете береткен. 6-ші қабаттан жылса, білбейм. Жүгірбей қалсын. Бірақ бағы, мен ойымша бұл 5-ші қабат максимум олыш керек. 6-ші қабаттан жылса, балкім өліп қалады дегендейші. Ошол себептен 5-ші қабатты пределға қойып қойып тұрды. Дүйнөдегі ең популярды ысым. Дүйнөдөгү ысым. Еркек аялдардың арасында ат, мындай ең популярды болгон азыркы учурда. Дүйнөдөгү фактта катталып, анан дүйнөдө менден бир аздагы подсказка болсун. Силерге неудобно болот, магай дегенден Кубада эле кол көтөрсөңөр, мен подсказка берем. Куба. Дүйнө жүзүндө 100 миллион адамдын аты ушул ат менен коюлуптур. Мухаммед. Жакшы, бирок жок. Куба десеңер дайыр подсказка. Куба. Аял заттын ысымы. Аял затын. Альбина деп коесуң. Тақты қарасам Альбина, бияқты қарасам Альбина. Қажармыш Альбина. Альбиналар көп өкенде. Мен көп айтамын да. Мага популярный деп қой. Сілер бір-біріңер демнеде еркелетесіңер мұнда жашуада? Ат туыстан айтады. Ат туыстан ле? Бұндай ушып отқанда да, сүйіп отқанда да, бүт барында Альбина. Интонация менен не да, только ушып отқанда. Альбина! 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 Альбина. Жоқ, мұндай ғой, жан, сасығым, торпом, еркелетмелер бар ғой, сілерде жоқ бұл. Ал уақытта жоқ болды, че? Ал уақытта жоқ болды, ұят болды да қойсын. Азырқында еркелетулер. Эми, қайрадан сұрау өтелік. Так. Куба. Эми болгон, мейлі мындай қылалық. Қырғыздан да ат жоқ. Эми қырғыздардың аты өттілі сейрек қой болса қойбайды. Так. Дағы бір подсказка берейін. Орыс чат десең болады, орыстарға көп қойылады. Лена. Иә. Лена. Жоқ, Наташа. Кеттігер емес, орыс чаттар тергілейді. Саша. Жоқ. Александр. Айымдардың аты Александр. Айымдарға ділі қойырды, Александр. Жоқ, Александра болушы мүмкін, бірақ сіз Александрды отпайсыз ба? Шыншын. Мен дағы бір подсказка белгілі бір экшен кинотасмасы бар. Анна атынан қойылғанда. Анна. Неме? Қойыптыр. Анна, жоқ. Анна ғой? Кіміңерге берейін? Арнспен айтпады Анна деп. Анна Каренина. Каренинаны айтсам, сілер даролі тауып алады. Қолдан келшінше. Анна деген кинотасма бар, турале. Анна деген ат екен азырқы учурда дүйнөзү боюнча. Бирок Альбиндем айтышы боюнча Мухаммед жакындап келатат, жакында ашып кетсе таң калбайбыз дегенде. Экинчи сабактын жыйынтыгын өтөлүк. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Колдон келишинче так түшүнүктүү. Кеттик, эмесе 1, 2, 3 время. Поехали. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү жөнүндө менин айтарым эң кыска. Адаби тилибиз калыптанып жаткан кезде биз сөз байлыгын өстүрөр булактардын бири жандуу сөздөр катарында калк ортосунда сүйлөнгөн, бирок айрым чөйрөгө таандык же көбөнүп бараткан көп сөздөрүбүз ушул сөздүктөрдө толугу жана ар бир сөздүн туюктук маанисине кездешет. Материалга бай ушул чөйрөлүк сөздөрдө жеке эле окумуштууларга, мугалимдерге, жазуучуларга бардык эле элин кабыртып тил сүйлөгөн кыргызга пайдасы тиери айдан ачык. Тил чоң шаар, ага ар бир киши өз пикирин коюшат деп айткан экен акылмандар.
Биз да ушундай деп ойлойбуз. Акыркы заманда тил чоң шаар болгондо да ал ар кыл жылы маанилерди өзгөртүп, бардык тараптан байлыктарын арттырып жаткан архитектор. Стоп. 3, 2, 1, поехали. Эмесе тил шаарын курушууга ар бир киши салым кошууга акылуу жана милдеттүү. Диалектика көнөргөн сөздөр деп бир эзелкиден бери жандуу сөз казынасын байытып келаткан диалектикалык сөздөрдү таанышка акыбыз жок. Ошентсе да азыркы жаңы заманда өз тилибизди диалектисиз эле жаңыча байытпайлыбы? Эбаккы сөздөрдү издеп жүрүштүн кажаты канча? Дешип айрым бышык жолдоштор жеңдин учунан жылаандын башын чыгарышканы айрыкча талкууланган сөздүккө тиешелүү экендигин эскерүүгө туура келди. Себеби бөтөнчө соңку жылдары ак эмгектен не сөздүк, не монография, не деле роман, повесть жаралса, ушул эмгектер улуттук маданиятыбызга азыр көптүр салым кошуу үчүн аракеттенген кишилердин ак эмгеги менен бүткөн иш экендиги анча деле көңүлгө алынбастан туруп эле ээрде бек олтурган азаматтар көк союл менен төбөгө басып калуу баягы сокур кыраакылыктын өкүмү. Мейли, союлчандар көк союлчандан канчалык короктошпосун, биз чындыкты бетке айталык. Үстөл деп айткан кишини улутчул деп айыптоонун. Ал эмес 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча биринчиликти ким? Аринс байкемби же Альбин жемби? Альбин ага дейм. Ортодон болгону бир 10 сөзгө эле айырма болуп калыптыр. Альбин жем 141 сөз менен куттуктайм. 5 упай сиздики. 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча 5 упайды мен Альбин жеме бердим. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Ал эмесе урматтуу биздин достор, 4-чү сабактын шарттары боюнча экрандан азыр сиздерге кызыктуу суроолор болот, 4 жооп болот. Ошо 4 жооптун бирөөсүн тандайсыздар. Экөөңөр тең бир жоопту тандасаңар болот. Экөөгөр туура болуп калса, экөөңөргө тең 2ден упай берилет. Эгер албетте эле туура эмес болсо эч ким эчтеке албайт. Анан колдон келишинче туура жоопторду тапканга аракет кылалы. Кеттик. Биринчи суроо мындай экен. Легендарлуу The Beatles тобу кайсы шаарда негизделген? Ливерпульда, Кембриджда, Ноттингемде, Лондондо. The Beatles. Эми бул дүйнөгө белгилүү факт. The Beatles'ты баарыңар билесиңер, Ringo Starr, John Lennon. Лондон. Англияда Лондон. Бирок 4 шаар тең Англияда болгондон кийин ана эмесе акырын баштай берелик. Сиздин жоогуңуз Альбинже? Лондон. Лондон. Аринс байке сиздики? Меники деле Лондон. Сиздики деле Лондон. Анда эмесе туура жоопко кезек берели. Туура жооп албетте эле Лондон эмес да, бул Ливерпуль. Ливерпуль шаарында Ливерпульская четверка деп айтылат, белгилүү. Ливерпульда ошо дүйнөгө белгилүү болгон эки нерсе бар, бул Beatles менен Ливерпуль футбол клубу. Ошо. Кеттик ана эмесе упайлардын баары менде калды. Кийинки суроо. Майкл Джордан кайсы спорт түрү аркылуу белгилүү болгон? Футбол, гольф, баскетбол, бокс. Баскетбол. Баскетбол. Экөөңүздөргө тең 2ден упай. Кеттик, туп-туура азаматсыздар. Кийинки. Фредди Меркьюри эмне себептен кайтыш болгон? Жол кырсыгынан, маляриядан, спид оорусунан өрчүп кеткендигинен, алкоголдон дейт. Фредди Меркьюри The Queen тобунун солисти болчу. We are the champions деген. Анда эмесе Альбинже, сизден кайсы ордон? Сиз не Богемская рапсодия деген кино тасманы көрдүңүз беле? Жакында эле өтө легендарлуу болуп катуу Оскарга номинация алып, Богемская рапсодияда ушул Фредди Меркьюри жөнүндө тартылган кино тасмада. Аринс байке, сиздин оюңуз? Алкоголдон. Алкоголдон. Альбинже? Спид оорусунан. Туура жооп көзөлүк. Анда эмесе Альбин эжеде 2 упай бар. Спид оорусунан, эмнеге дегенде ал убакта рок-н-ролл, наркотики жана өзүңөр билген. Анан ошондуктан Меники деле жакындаптыр бир аз. Сиздики жакындап, негизи алкоголдун жатынан ошол ооруп атат да дебейсизби? Алкоголь болбосо ким эле ошентсин деп. Кудай сактасын баарыңыздарга, ден соолук биздин теле көрүүчүлөргө, интернет көрүүчүлөргө. Анда эмесе кеттик кийинки.
Визажист эмне жумуш аткарат? Сүрөт тартат, макияж жасайт, виза жасайт, кино тартат. Макияж жасайт. Экөөңүздөргө экиден упай албетте. Эми Альбин жем жакшы билет, Арыспек сиз кайда билесиз? Бул барат да. Сиз да учуручу киного барардын алдында. Эфирге чыгардын алдында кет. Кийинки суроо. Эч нерсе кылбоо боюнча таймаштар кайсы өлкөдө өтөт? Негизи вообще эчтеке кылбай уктап. Бирок ошондой таймаш болот да, Түштүк Кореяда, Сирияда, Кыргызстанда, Улуу Британияда. Улуу Британияда болот го дейм. Сиздин оюңуз боюнча Улуу Британия, сиздики? Түштүк Корея. Түштүк Корея. Туура жоопко кезек берели. Түштүк Корея. Альбин жемде дагы 2 упай азаматсыз. Негизи баягы ошо Япония, Түштүк Кореяда убакытка ушу уйкуга өтө маани беришет билесиңер. Анан кийин ошо эчтеке кылбой боюнча мында отуруп алып, керек болсо китеп окуганга уруксат берилбейт. Жөн эле отурушуң керек. Ошо боюнча чемпионат болот да. Негизи бирок Кыргызстанда катышуучулар болсо жеңип кетмек болуш керек. Барлык Өзгөчө. мен айтайын. Кет кийинки суроого өтөлүк. Чал жана деңиз чыгармасында ким жазган? Чыгармасын ким жазган? Пауло Коэльо, Пушкин, Эрнест Хемингуэй, Сараджио. Кана эмесе? Сиз мой Альбин жемдин ою боюнча Эрнест Хемингуэй. Чал жана деңиз, Старик и море. Хемингуэй. Хемингуэй. Сиздин дагы туура жоопко кезек берели. Бул албетте эле Эрнест Хемингуэй, азаматсыздар, экөөңүздөргө тең 2ден упай. Кана эмесе? Кийинки ниндзя ташбакалары жакшы көргөн тамагы: паста, краусан, пицца, курдак. Пицца го. Пицца. Пицца. Экөөңүздөргө тең 2ден упай азаматсыздар. Негизи эми курдакты деле жакшы көрүшөт, просто Нью-Йоркто курдак каяктан табылмак эле. Негизи баягы ташбакалар Нью-Йоркто жашайт эмеспи? Ошол себептен кет. Кийинки суроо. Прометей Олимп тоосунан эмне себептен айдалган? От урдаган үчүн. Да. Тамак урдаган үчүн, жер урдаган үчүн, суу урдаган үчүн, от урдаган үчүн. От урдаган үчүн. Силер биз жоопторду эле варианттарды окуганча эле айтып салдыңар. От урдаган үчүн албетте эле Прометей баарыңарга белгилүү. Кеттик дагы. Пабло Эскобар кайсы өлкөдө өзүнүн ишин жүргүзгөн? Куба, Панама, Афганистан, Мексика. Пабло Эскобар ким билесиңерби? Куба же Мексика. Пабло Эскобар бул деген дүйнөлүк наркобарон, Кудай сактасын, бүгүн ушул жөнүндө көп сөз болот го. Кайсы мамлекетте кылган? Өзүнүн Мексикада. чыгармачылыгын Өркүндөткөндө. Альбинже, сиздики оюнча? Менин оюмча Куба же Мексикада. Ошо экөөнүн бирөө болот. Кстати, Афганистан деле популярный. Мен Мексика дейм. Мен Куба. Анда эмесе туура жоопко кезек берели. Куба. Албетте Арыспай кемде 2 упай азаматсыңар. Так, дагы барбы? Акыркы сурообуз: футболдо бир тайм канча убакыт созулат? 45, 35, 55, 65. Альбин канча созулат? 45. Эмнеге? Жөн эле. Экөөнү кошкондо 90 болот. Экөөнү кошулганда 90 болот. Дополнительный убакыттар канчадан болот? 15-тен 15 мүнөттөн, 15 мүнөттөн. Ошону дополнительный убакыт менен кошкондо баш аягы канча болот? Дегерде ниче ачылып калса. Ошо, баш аягы 2 жөнү мындай тайм менен 2 дополнительный берилсе, 2 дополнительный менен ойносо, анда 30, 90, 1 саат 20 мүнөт ойнот да. 1 саат 20 мүнөтпү же 120 мүнөтпү? Ой, 120 мүнөт. 1 саат 20 мүнөттүн 80 мүнөт. 120 мүнөттүн 2 саат болот, Негизи туп-туура, экөөңөр тең эле туура жооп бергенсиңер, дароо эле 45 мүнөттөн деп, жөн эле бир аз футбол жөнүндө билет. Сүрөттө тартылган игроктун аты Арыспайке. Аршавин. Аршавин эмеспи? Бул Бельгиянын курама командасында, Манчестер Сити командасында ойногон Кевин Де Брюйне. Эми футболду жакшы көргөндөр билет. Эми бул суроо сырткары суроо болчу. Аны эмесе 4-чү сабактын жыйынтыгын чыгаралык. Бизде 4-чү сабак боюнча Арыспай кемде 14 упай, Альбин жемде 16 упай. Кол чабуулар болсун. Альбин жемде 43 упай, Арыспай кемде 36 упай. Ошо менен Альбин жем бүгүн куттуктайбыз. Чын жүрөктөн жеңишиңер. Негизи бирок баягы чыныгы мырзалар өзүнүн жубайын менен ушинтип колдоп ар дайым келишет. Чоң рахмат. Биринчиден келгениңерге рахмат. Жакшы маанайың үчүн, Арыспай кем өзгөчө тамашалар үчүн пиязга өлө күлдүк, Балким пияз арчып азыр ушул нерсени көрүп жаткан биздин интернет теле көрүүчүлөргө. Негизи эми ар бир адам келген сайын мындай жакшы каалоо тилек айтып кетет го, бирок биз ошо өзгөчө басым жасаганыбыз билим алуу жаат. Ошол себептен жаштарга бир кайрылып кетсеңер. Жаштарга болобу, силердин көрөрмандарыңарга Арыспайке, сиз билим алгандан эч качан калбаш керек. Өмүр бою окуу,
бир нерсени угуп калгам ушундай. Негизи бул карыган адамдарга дагы бул билим алуу жашоого үмүттү арттырат экен да. Эгерде мен мына убактым өтүп кетти, мен эми болду да билим ала албайм же жанагындай тил үйрөнө албайм да деп калат го. Жок, бул билим алуу өмүр бою билим алса болот экен, адам ошондон жашарат экен. Сен картайсаң да, мен картайбайт экен да. Билим алгандан талбайдык. Баракелде. Альбинже? Албетте билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, ар бир 11 класска чейин мен окудум бүттү же университетти бүттүм деген эмес. Биз азыркыга чейин ар бир ишибиз, экзамен, ар бир жашообуз сабак болуп атат. Анысыңарындай сиздерге дагы эң жакшы сабактарды каалайм. Экзаменден оңой өтүшүңөрдү каалайм. Бар болгула ошондой эле анан жакында кошуналар кинодо тасмасына келиңиздер. Биз эмне кылабыз көрүңүздөр. Ошол жерде Альбин Жеми Аринчбекке биринчи жолу күйөөсү менен аялын ойноп атышат. Ооба. Кошуналар кандай болот деп. Дагы бир жолу келгениңиздер үчүн чоң рахматыбызды айталы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен бир жумадан кийин НТС каналынан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Кубат Кубанычбеков чоң рахматымды айтам.